Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Urmatlı musulman bir toğan. Siz bilesizbi? 4 ушундай қасиет бар. 4 ушундай bir жақшы sıfat бар. Егерде ал сиздин жашооңузда сизде болсо, бүткүл дүйнөгө зыян келсе дагы сизге эч кандай bir зыян жетпейт. İmam Ahmad rahmetullahi aleyh keltirген hadiste İbn Umar radıyallahu anhudan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Arba'un idza kunna fik fala aleyk ma fataka mined dunya." 4 ушундай қасиет. Егерде сенде болсо, бүткүл дүйнөгө зыян келсе дагы сага зыян жетпейт. Биринчиси хифду аманатин, аманатты сактоо. Мейли ал аманат нерсе болсун, буюм болсун, же бир амал кызмат болсун, же бир мал мүлк болсун, аманатка кыянат кылбай, аманатты сакташыңыз керек экен. Экинчиси сидгу хадисин, чын сүйлөө, калпайтпай, жалган сүйлөбөй, бирөөнү алдабай, чын сүйлөө. Үчүнчүсү хусну халикатин, жакшы кулук мүнөз, жаман мүнөздөн сактанып, берешен, жоомарт, жөнөкөй, кечиримдүү, кичпейил, баатыр, адилеттүү болуу. Төртүнчүсү иффатун фи туъматин, адал ырыскы. Бирөөнүн акчасын тартып албай, алдап албай, уурдап албай, сүткорлук менен паракорлуктан сактанып, кумар ойноп тапкандан сактанып, адал ырыскы. Ушул 4 нерсе урматтуу мусулман бир тууган, эгерде сиздин жашооңузда боло турган болсо, бүткүл дүйнөгө зыян келсе дагы бизге зыян келбейт экен. Аманатты сактоо, чын сүйлөө, жакшы кулук мүнөз жана адал ырыскы.